Birikкен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы тарабынан Баткен облусунда 690 үй бүлөнүн ар бирине 150 килограммдан байытылган буудай уну жана 15 литр өсүмдүк майы таратылып жатат. Таратылган азык-түлүктүн көлөмү 113 тоннаны түзөт. Долбоордун алкагында азык-түлүк жардамы элге буга чейин коомчулук үчүн керектүү жумуштарды аткарган үчүн берилип келген. Белгилей кетсек, азык-түлүк облустун Баткен, Лейлек, Кадамжай райондорунда 2020 жылдын март айында багбанчылык, агротехникалык, ветеринардык кыска окутуу курстарынан өткөн жарандарга берилди. Бул окутууга Баткен облусунда жашаган, жумушу жок, аз камсыз болгон, көп балалуу, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар үй бүлөлөр катышкан. Окутуунун максаты жарандардын турмуш шартын жакшыртуу жана кайсы бир багытта иш баштоосуна көмөктөшүү. Кыргыз өкмөтү мекенине кайтууга жардам сурап жаткан сырттагы мигранттарына кайрылып, коронавирустун активдүү фазасы аяктаганча жолго чыкпоону сунуш кылды. Бул тууралуу 8 апрелдеги маалымат жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Ошону менен катар ал өкмөт тышта жүргөн жарандарын алып келүүгө мүмкүн болгон аракетин жасап жаткандыгын айтты. Сырттагы жарандар боюнча кабарыбыз бар, саны дагы бар. Мисалы Түркияда, Дубайда, Орусияда биздин келебиз деген жарандарыбыз бар. Элчиликтер иштеп жатат, бирок өзүңөр жакшы билесиңер, бардык мамлекеттер сырттагы жарандардын коронавирустун активдүү фазасы бүткөнчө чыкпай, күтүп туруу кеңешин берип жатат. Биз дагы ошондой кеңеш беребиз. Бирок кайсы бир жараныбыз келем десе, алып келүүгө иш-аракеттерди сөзсүз жүргүзөбүз. Боронов кошумчалагандай, жалпысынан 20 марттан бери бүгүнкү күнгө чейин чет мамлекеттерден чартырдык рейс менен 4769 кыргызстандык алынып келинди. Коронавирус боюнча өлкөдөгү акыркы абал. Бир суткада Кыргызстанда дагы 42 адамдан коронавирус аныкталды. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуктургандардын саны 270ке жетти. Анын ичинен 35 айыгып, тилекке каршы 4 адам каза болду. Ошондой эле 32 медицина кызматкери дагы коронавируска чалдыккандыгы маалым. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарлары менен Сузак, Кара Суу, Ноокат райондоруна 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилген. Бул аймактарда саат 20:00дөн 7:00гө чейин көчөгө чыгууга тыюу салынган. Күндүз ооруканага, дарыканага жана дүкөнгө гана барууга уруксаат берилген. Андан сырткары Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу коммуналдык кызматтарды 3 айга чейин төлөбөй турууга уруксаат берилди. Бул туурасында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат жыйын учурунда билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин өкмөт коммуналдык төлөмдөр өз убагында аткарылбай калса, өчүрбөй турууну сунуштаган болчу.